Коопсуздук кеңешинин жыйыны өткөн акыркы 3 айдан бери чуулгандуу делген 10го жакын ири коррупциялык фактылары боюнча кылмыш иштери козголуп, бир катар мамлекеттик кызматкерлер камакка алынды. Айрымдары үй камагында отурат. Мамлекеттен чыгууга тыюу салынганы жана учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде суракта жүргөндөрү да бар. Коомчулукта өзгөчө көңүл бурулганы Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоп түзүүсүнө бөлүнгөн каражаттын сарпталышы болду. 386 миллион. Бул биздин мамлекет үчүн өтө чоң акча каражат да. Муну айтып кетишибиз керек, бул насыя. Анан массалык маалымат каражаттары да бул процессти элге жакшы даана жеткиргенге аракет кылышты. Ошон үчүн коомчулукта маалымат болгондугунан ушундай бир катуу интерес болуп атат да. Аягына чыгабы, чыкпайбы, жооптуу адамдар өзүнүн жазасын көрөбү, көрбөйбү деген маселе болуп атат. Парламент бул ишти 3 күн бою талкуулап, жогорку кеңештин жыйыны коомдук биринчи каналдан толугу менен көрсөтүлүп турду. Бишкек ЖЭБ боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында буга чейин электр станциялар ачык акционердик коомунун мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов, орун басары Жолдошбек Назаров жана Улуттук энерго холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиев кармалган. Сапар Исаков жана бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Кубанычбек Кулматов 2 жолудан суракка чакырылып, Кулматовго коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Мындан сырткары акыркы 3 айда камакка алынгандардын ичинде салык кызматынын мурдагы жетекчисинин орун басары Кубанычбек Кумашев, мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаков, анын орун басары Бакыт Мураталиев бар. 23 апрелде болсо башкы прокуратуранын башкармалык жетекчиси $200 000 пара менен колго түштү. Советтин заседаниясы өткөндөн кийин жанагыдай $200 000 менен алып аткан, значит, көп чиновниктердин ортосу болобу, төмөнкү болобу, жогорку мындай акылына жете элек болуп атат да. Бул такыр кайтарылгыс күрөш болуп аткан. Чечкиндүү күрөш. Мейли керек болсо репрессивдүү методдор менен эмесе дагы, антпесе биз Кыргызстан оңолбойбуз. Серепчилердин айтымында президент коррупцияга каршы аеосуз күрөш баштады жана ал буга убада бергенин белгилешет. Акыркы жагдайларды эске алганда жемкорлукка каршы жараян эч кандай саясаты жок жүрүп жатат. Бирок акыркы козголгон кылмыш иштерине саясий боек берип, аны куугунтук деп сыпаттап жибергендер да болду. Адистер коррупцияга каршы реалдуу кадам башталганда кылмыш иштерин ар кандай нукка буруп, же айыбы угузулары менен ооруп калган окуялар кыргыз саясатында дайым колдонулуп келген тажрыйба дешет. Менче эсли таза болсо адам, таза болгондо өзүнүн акчасын, өзүнүн байлыгын, өзүнүн күчүн таза жолдор менен тапса, коркуп турган эчтекеси жок болот да. Туурабы? Ошол үчүн бул жерде ошол жагынан дагы тазалык, чындык күч берет да. Ошол анда ошондой мүмкүн коркуп кетүү, баягы саясий өзүнүн баягы позициясын катуу сезбеген адамдар да болушу мүмкүн. Ошол үчүн биринчи реакциясы коркуп больницага жатып алып, анан ойлонуп, мүмкүн андай деле күнөөсү жоктур да. Бирок азырынча биздин саясий баягы элита ошондой деңгээлде болуп атат да. Бирок серепчилер коррупцияга каршы башталган күрөш эч кандай тоскоолдуктарга карабай сөзсүз түрдө соңуна чыгарылышы керек дешет. Мындан биздин экономиканын деңгээли, өлкөнүн бедели көз каранды. Эң негизгиси карапайым калк бийликтен жемкорлукка каршы күрөштө чечкиндүү кадамдарды жана жыйынтыктарды күтүп жаткан чагы. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи каналы.